Лев Николаевич Толстой кымбатка түштү. Франция менен Италиянын ортосунда, Орто жер деңизинин жээгинде кенедей өлкө бар. Ал өлкө Монако деп аталат. Бул өлкөнүн калкы чоң кыштактын элинен да аздык кылат. Бар болгону 7.000 адамы бар. Ал эми жеринин көлөмүн ушундан билиңиз, жан башына бөлгөндө бир тешеден да келбейт. Бирок бул өлкөнүн да кадимкидей эле падышасы бар. Ал падышанын ак сарайы, сарай кызматчылары, министрлери менен архиерейлери, генералдары жана аскерлери да бар. Аскери чакан, бар болгону 60 адам. Ошондой болсо да аскер болуп эсептелет. Падышанын кирешеси деле чеке жылытпайт. Кадимкидей эле салык салынат. Тамекиге да, шарапка да, аракка да, жан башына да. Ичишкендиктери, тамеки чегишкендиктери менен аз элдин иши аз да. Ал эми падыша болсо сарай кызматчыларын, чиновниктерин жана өзүн жан сактатууга тийиш. Бирок падышанын өзгөчө кирешеси жок. Анын мамлекетинде өзгөчө киреше кумарканадан, рулетка деп аталган оюндан түшөт. Бири утса экинчиси уттурат. Кумаркананын ээсине болсо дайыма пайда түшүп Кумаркананын ээси падышага көп акча төлөйт. Көп акча төлөгөндүгүнүн себеби азыр бүткүл Европадагы жалгыз кумаркана ушул. Мурда андай кумарканалар неместик княжестволордо болгон. Бирок мындан 10 жылча илгери аларга тыюу салынган. Анткени кумарканаларда ар кандай кырсыктар көбөйүп кетти. Бирөөлөр келет да ойной баштайт. Оюндун күйүүсүнө берилип кетип, бар мыдырын кумарга сайып жиберет. Анан күйүүтүнө чыдабай, же сууга чөгүп, же атылып өлөт. Немистер өзүнүн княжестволоруна тыюу салып коюшту. Ал эми монакандык падышага тыюу сала турган жан болбоду. Жалгыз ошондо калды. Мына ошол күндөн тартып кумарчылар Монакого чогула турган болушту. Мунусу ага пайда. Такыбалардын эмгегинен ак сарай курулбайт эмеспи? Мунун жаман иш экенин монаколук падыша да билет. Бирок арга канча? Жан сактоо керек эмеспи? Арагың да, тамекиң да чеке жылытпады. Монаконун падышасы доорон сүрө берди. Бийлик жүргүзүп, күрөп акча жыйнады. Салабаттуу королдорго окшоп, ак сарайындагы баардык тартипке көз салат. Кадимкисиндей таажысын кийип, такка олтурат. Көчөгө да чыгат. Сыйлыктарды да таратат. Өлүм жазасына да тартат. Кечирим да берет. Парады да, кеңеши да, закондорду да, сотторду да кадимкидей. Бир гана жери баардыгы майда. Мындан 5 жыл мурда бул падышанын мамлекетинде киши өлтүрүлдү. Анын калкы куулук шумдукту билбеген момун немелер. Мындай окуя эч болуп көрбөгөн. Койкоя тартып, судьялар чогулушту, соттой башташты. Судьялар да, прокурорлор да, присяжныйлар да, адвокаттар да катышты. Ары соттошту, бери соттошту, акыры келип закон боюнча кылмышкердин башын алууга өкүм чыгарышты. Өкүмдү королго алып барып беришти. Король окуп чыгып бекитти. Жазалай турган соң жазалоо керек. Бир гана жери ал жерде гильотиндер да, баш кесерлер да жок болуп чыкты. Министрлер ары ойлонушту, бери ойлонушту. Акыры кылмышкердин башын алуу үчүн француздар убактысынча машина жана мастер жибере алышаар бекен. Эгерде жибере ала турган болсоңуздар, анда бул ишке сарпталуучу чыгымды кабарлап койсоңуздар экен деп француз өкмөтүнө кат жазмак болушту. Кат жөнөтүлдү. Бир жумадан кийин жооп алышты. Машинаны жана баш кесерди жиберүүгө болот. Ага кетүүчү чыгым 16.000 франк. Падышага айтышты. Падыша ары ойлонду, бери ойлонду. 16.000 франк. Алиги шүмшүктүн дейт ал. Куну буга татыбайт. Арзандатса болбойт бекен? Антпесе бу 16.000 франктын ар адамга 2,5 франктан ашык чыгым салуу дегендик эмеспи? Оор болот го. Бунт чыгарып жүрүшпөсүн. Кеңеш уюштурушту. Ишке кантип жардам берүү керек? Ошондой эле катты Италиянын королуна да жибермек болушту. Француз өкмөтү, республика падышаларды сыйлашат.
Француз өкмөтү республика падышаларды сыйлашпайт. Ал эми Италиянын королу канткен менен боордош эмеспи? Мүмкүн арзаныраак алар. Кат жазышты. Андан көп узабай жооп келди. Италиянын өкмөтү машинаны да, мастерди да жан дилибиз менен жиберебиз. Ал эми барып келишин кошуп эсептегендеги чыгым 12.000 франк болот, деп жазыптыр. Мурдага караганда арзан, бирок баары бир кымбат. Каргыш тегирдин куну буга да татыбайт. Жан башына чачканда ашык кеми жок, 2 франктан туура келет. Кайра кеңеш курушту. Ары ойлонушту, бери ойлонушту. Чын эле арзандатууга болбойбу? Шан шөкөтү жок эле. Солдаттардын бири башын кыя чаап салып жүрбөсүн. Генералды чакырып келишти. Кана, баш кесе турган солдат табылып жүрбөсүн. Баары бир согушта бирин-бири өлтүрүшөт да. Солдат ошого даярдайт да. Генерал солдаттарга кеп салды. Бул ишке кимиңер жарайсыңар? Эч кимиси жарабады. Жок дешти алар. Ал иш биздин колдон келбейт, жана үйрөнгөн да эмеспиз. Эмне кылуу керек? Кайрадан ойлоно башташты. Комитетти, комиссияны, кошумча комиссияны чогултушту. Мурдагы өкүмдү бузушту. Өлүм жазасын дешти. Түбөлүк түрмө менен алмаштыруу керек. Ушундан улам падышанын кайрымдуулугу да айгинеленет. Чыгым да аз кетет. Падыша макулдугун берди. Маселе да чечилди. Азап дагы башталды. Өмүр бою камап салууга жарай турган өзгөчө абак жок болуп чыкты. Чакан зындандар бар, ага убактылуу эле камашат. Акыры имарат издеп табышты. Алиги Эргулду алып барып камашты. Күзөтчү коюшту. Күзөтчү күзөтүн да аткарат. Кылмышкерлерге оокат алып келип берүү үчүн Ак сарайга да барат. Алиги Эргул ушинтип жарым жыл отурду. Анан 1 жылга да толду. Жыл аягында падыша киреше чыгашаларын эсептеп баштады. Караса, кылмышкерди туткандык үчүн жаңы чыгым пайда болуптур. Анысы да бир кыйла. Өзгөчө коюлган күзөтчү, анында тамагы 1 жылга айланганы 600 франк. Ал эми Алиги Эргулуң нары жаш, нары лакыйган неме? 50 жылга чейин жашай турган. Анда эми эсептей бериңиз. Чыгым чоң. Минткени болбойт. Падыша өз министрлерин чакырды. Алиги шүмшүктөн, дейт ал. Арзаныраак кутулуунун айласын тапкыла. Болбосо ал бизге аябай кымбатка түшө турган. Министрлер чогулуп алып, ары ойлонушту, бери ойлонушту. Бери караңыздарчы, мырзалар. Менимче күзөтчүнү алып таштоо керек, десе, экинчиси мындай дет. Анда кылмышкер кетип калбайбы? Кетмек түгүл жетип кетсин. Падышага айтышты. Падыша да эп көрдү. Күзөтчүнү бошотушту. Эмне болор экен деп карап турушту. Түштөнөр убакыт жеткенде кылмышкер сыртка чыгып, күзөтчүнү издеди. Аны таппаган соң тамак алып келмек болуп, падышанын ашканасын карай жөнөдү. Бергенди алды да абакка кайтып келди. Каалаганы ичинен бекитип, ордуна барып олтурду. Эртеси да ошондой болду. Барып тамак алып келет, бирок кетпейт. Эмне кылуу керек? Ойлоно башташты. Сенин бизге керегиң жок деп өзүнө түз эле айтуу керек, дешти. Кете берсин. Муну баардыгы туура көрүштү. Аны юстиция министри чакырып алып мындай деди. Сиз неге кетпей жүрөсүз? Каршыңызда күзөтчү жок. Каалаган жагыңызга кете бербейсизби? Падыша деле капа болбос чыгар. Падышанын капа болбосо чын деңизчи. Бирок менин барар жерим жок. Кайда барам? Сиздер өз өкүмүңүздөр менен маскарамды чыгарып салдыңыздар. Мени эми эч ким албайт. Бардык иштен калдым. Сиздер, дейт ал, мага калганда туура эмес иш кылдыңыздар. Анткениңиздер жарабайт. Айталы, сиздер мени өлүм жазасына өкүм кылдыңыздар. Мунуңар жакшы. Мени жазаласаңыздар болмок, антпедиңиздер, муну бир деңиз. Акыйлашпадым. Анан мени өмүрү өткөнчө жатсын деп түрмөгө камадыңыздар. Тамак ташып берип турсун үчүн күзөтчү койдуңуздар. Кийин аны да алып таштадыңыздар. Муну 2 деңиз. Дагы да акыйлашпадым. Тамакты өзүм алып келип жүрдүм. Эми кеткин деп айтасыз? Жок. Эмне кылсаңыз ошо кылыңыз, эч жака кетпейм. Кандай арга табабыз? Кайра кеңеш курушту. Эмне кылуу керек? Кетпей койду. Ары ойлонушту, бери ойлонушту. Ага пенсия чектеп берүү керек. Антпесек андан кутулбайт окшойбуз. Падышага айтышты. Арга жок дейт. Андан эптеп кутулуу керек.
ага 600 франк чектешти. Эгерде, дейт, кылтың мылтың жок төлөй турган болсоңуздар, кетип каламын. Ошентпек болушту. 3төн 1 мурда төлөтүп алды да бүткүл бардыгы менен коштошуп, падышанын жеринен чыгып кетти. Барар жери темир жол менен болгону чейрек сааттык жол. Чыгып кетти да жакын эле жерге барып орунтукташты. Азыраак жер сатып алды, короо айдап баксайды. Жыргап куунап жашап берди. Маалында келип пенсиясын алат да кумарканага кирип 2-3 франк саят, бирде утса бирде уттуруп коюп, поезд менен үйүн карай жөнөйт. Эч жанга залалы жок бейкапар өмүр сүрө берди. Адамдын башын кыя чаап салууга, өмүр бою түрмөгө олтургузуп коюуга кеткен чыгымдан качпаган мамлекеттер да бар. Анын кылмышы ошолордун биринде жасалбаганы ийги иш болгон экен.